Андан кийин кыямат күнү кандай болот? Кыяматтын акыбалы кандай болот? Ошол боюнча Алла Таала аяттары баяндап атат. Яума ла янфау малу ва ла банун. Кыямат күнү адамга малы, мүлкү, байлыгы дагы, бала чакасы да пайда бербейт дейт. Яума ла янфау малун ва ла банун. Ал күнү адамга мал жана бала чакасы пайда бербейт дейт. Малды биринчи айтты, кийин бала деди балдар. Мал ва ла банун деди. Демек, эң биринчи адамга өзүнүн тапкан байлыгы пайда берет. Бул дүйнөдө адам бирге душар болуп калса, ошол байлыгы менен куткарылат. Анан өзү жетпей калса байлыгы, бала чакасы менен, ошолордун күчү менен куткарылат. Алла Таала айтат, кыямат күнү болгондо эч бир мал, мүлк, байлык пайда бербейт. Вала банун, бала чакаң дагы, балаң, неберең, алар дагы сага эмне кылбайт? Пайда бербейт. Илля ман аталлаха би калбин салим. Ким Алла Таалага таза жүрөк алып келген болсо, таза жүрөк менен келген болсо, мына ушул гана пайда берет. Андан башка эч кимге анын байлыгы, анын бала чакасы пайда бербейт деди. Демек, кыямат күнү башкача күн болот. Ал бул дүйнөдө эмес. Бул дүйнөдө бирдеке болуп калса, акча менен кутуласың, тууганың менен кутуласың, балаң менен кутуласың, бирок ахиретте андай эмес. Ахиреттин мыйзамы башка. Ал жерде илля ман аталлах би калбин салим. Куранда айтат: "Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи ва банихи, ликулли имри'ин минхум яума изин ша'ну югнихи." Ila ахирил ая. Ошондуктан ал жерде эч ким бири-бирөөгө бир пайда бере албайт. Бир гана илля ман аталлаха би калбин салим. Ким таза жүрөктү алып келген болсо, саламат жүрөктү алып келген болсо, ошол гана пайда берет. Саламат жүрөк дегенде уламалар айтат, бул деген сөз ширктен таза, нифактан таза. Анда ширк жок болсо, күфүр жок болсо, мунафык болбосо, ушул жүрөк таза жүрөк деп айтылат. Себеби Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала башка жерде фи кулубихим мараз деген. Бакарада келет, фи кулубихим мараз, мунафыктарга айткан. Алардын жүрөгү оорукчан деген. Алардын жүрөгүндө оору бар деген. Демек, бул күфүр, бул ширк, бул нифак, бул оору. Демек, аларга күфүрдө, ширкте, имансыз келгендердин бүт бардыгыны кыямат күнү эмне кылбайт? Пайда бербейт. Алардын малы, мүлкү дагы, башкасы дагы эчтегеси пайда бербейт. Илля ман аталлаха би калбин салим. Биринчи маанасы ушул. Экинчи маанасы балдар, жакшы амалдарды кылып, ихлас менен келген деген маанасы да бар. Бир эле ширктен таза болуп калбастан, мунафыктан таза болуп калбастан, жакшы амалдарды да кылган, ихлас менен кылган. Ушул ихлас менен жакшы адам амал кылган адамдарды гана Алла Таала эмне кылат дейт? Куткарат, ошолорго гана пайда берет. Андан башка эч бир амал ага пайда бербейт деген экинчи тафсири да бар. Бул дагы туура. Яума ла янфау малу ва ла банун. Ал кыямат күнү адам баласынын малы деген байлыгы, мүлкү жана бала чакасы пайда бербейт. Илля ман аталлаха би калбин салим. Ким таза жүрөк менен келген болсо, ошол таза жүрөгү гана Алла Тааланын астында пайда берет.